элдин алгачкы агартуучу илимпоз коомдук саясий жана ошондой эле кыргыз мамлекет катары түптөлүүсүнө зор салым кошкон ушу Ишеналы Арабаевдин биз ысмын 30 жылдан бери сыймыктануу менен алып жүрөбүз. Илимий практикалык конференцияда кабыл алынчу резолюцияларды да биз толуктоо топтоо менен биз сөзсүз биздин мамлекеттик органыбыз билим берүү илим министрлигине андан ары жогорку кеңешке дагы жеткизишибиз керек. Анын ичинен эң баалуусу мен айтат элем, буга чейин дагы көп ушул сунуштар түшкөн. Биздин ушул башкы корпус жайгашкан биздин борбордук көчөлөрдүн бири болгон Киев көчөсүн Ишеналы Арабаев атындагы көчөгө айландыруу. Бул биздин азыр биринчи ушул максатыбыз турат алдыда. Ачык айтышыбыз керек. Биздин кыргыз арибин, кыргыз сөздүгүн ушунчалык бүгүнкү күнгө чейин маани маңызын жоготкой, ушул адабий тилдин нормасында сүйлөп, ушул адабий тилдин калыптанышы бул ушул Ишеналы Арабаевдин эмгеги. Эдил Жолдубаевич экөөбүз дагы ойлорубузду бөлүшүп отурдук. Келечекте мына жакынкы 5 жылда биз ушул университеттин жаңы бир заманбап имаратын куруу боюнча планга киргизишибиз керек. Мына өкмөткө, мына ушул жерден өкмөткө тапшырма беребиз, министрлер кабинети. Биз жогорку кеңеш колдоп беребиз. Биз университеттин жаңы заманбап имаратын курушубуз керек.